Адал эмгек астыңа ат, үстіңө тон демекчи, адал эмгектер менен эл жерине кызматын арнаган инсандар ар дайым элдин жүрөгүндө болот. Мындан улам Кыргыздын 20-жылдагы чыган жазуучусу, академик Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдык Кыргыз улуттук театры менен киносунун жаркын таланты. Кыргыз СССРдин эл артисти Советбек Жумадыловдун 90 жылдыгына арналган мамлекеттик деңгээлдеги иш-чара 22-23 июлда Айтылуу Каркырак жайлоосунда болуп өттү. Жакшы эл менен демекчи, улуу инсандардын урматына арналган салтанаттуу иш-чарага мамлекет башчысы Садыр Жапаров да катышты. Анда Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылыгы жөнүндө пейил прологу, Советбек Жумадылов жөнүндө тасма көрсөтүлдү. Президент Садыр Нуркожоевич өз сөзүндө жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков менен актер Советбек Жумадыловдун чыган эмгегин, ошондой эле алардын мекем үчүн кылган кызматын белгиледи. Урматтуу мекендештер, биз кыргыз эли Сыдыкбеков жана Жумадылов өңдүү улуу инсандарыбыз менен улутташ, мекендеш болгон бактылуу элбиз. Түгөлбай Сыдыкбековдун, Советбек Жумадыловдун бизге калтырган улуу мурастарынын аздектеп сактайлы, алардын жолун улап жаткан бүгүнкү күнүбүздөгү таланттарды барктай билели. Эл, жер, ата мекен үчүн күйгөн, алардын өнүгүү өркүндөшүнө салым кошкон улуу инсандарыбызды көкөлөтүп алганда гана биздин заманыбыздын дагы түгөлбайлары, Советбектери чыгат деп бекем ишенем. Өнүгүү ошондо болот, биримдик ошондо болот, ар тараптан өнүккөн Кыргызстан ошондо курулат, ошондо оңолот. Ал эми Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов өткөндөр даңкталбаса, тирүүлөр баркталбай турганын эске салып, эки залкардын өмүр жолдоруна, чыгармачылыктарына жана сиңирген ак эмгектерине кеңири токтолду. Ошондой эле бул иш-чаранын демилгечиси, уюштуруучусу жана демөөрчүсү Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаевге терең ыраазычылык билдирди. Көк шебери жайкалган Каркыра жайлоосунда 100дөн ашык боз үйлөр тигилип, 2 күнгө созулган иш-чарада жергиликтүү жана республикалык талант ээлеринин өнөрлөрү тартууланды. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, калк арасынан чыккан таланттарды кепке тартып, алардын түп жерге саттуу чыгармасына күбө болдук. Эми бул иш-чара улуу залкар жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековду ким гана тааныбайт, кыргыз эл эмес, көп мамлекет тааныйт. Бул майрамдык иш-чара жакшы өтүп атат. Аны менен бирге кош майрам болуп, улуу актер Советбек Жумадыловдун 90 жылдыгы өтүп атат. Жакшы чоң деңгээлде өтүп атат. Жарык маанайда элдердин баары жакшы көңүлдүү, бул улуу инсандарды эскерүү эмес болуп атат. Жана ошондой эле мен ушул майрамдык иш-чарага өзүмдүн ырчаарманды ала келгем. Алар да ырдап сахнада эме кылышты. Автордук аткарууда түп жерге деген ырды ушу аткарып берип койсун. Касиеттүү Өссүк көлдүн жээгинде бир тарабы кыргыз журттун чегинде түп жергеси орун алып жайгашкан Кыргызстандын эң бир кооз жеринде Кыргызстандын эң бир кооз жеринде эл эмгекчил эмгектенип жанын баккан маңдай терин тамчылатып даны тапкан мекен болуп жөнөн жайлуу Каркыраң менен кышы жайым ал баккан менен кышы жайым ал баккан. Той чоң маареке өтүп жатат. Бул иш-чаранын маңызы, мааниси абдан чоң. Президентибиздин указдарынын негизинде ушундай бир чоң иштер болуп жатканына биздин жөнөкөй элибиз, биздин айыл тургундарыбыз, жөнөкөй карапайым калкка абдан чоң таасири, мааниси чоң болуп атат. Анткени унутка калып бараткан үрп-адаттар, унутка калып бараткан тарбиясы, мааниси чоң иш-чаралар калып бараткан. Ошол иштин баары тең азыр кайра колго алынып, бүгүн ошол иш-чара дагы бир жолу
тастыктап отурган кези. Кыял мамлекеттик ишканасы биз бул иш-чарага негизги биздин парзыбыз катары ушул Түгөлбай Сыдыкбековдун, Советбек Жумадыловдун, биздин улуу залкар инсандарыбыздын арбактарын сыйлап келдик. Бул куттуу жерде мурда Манас атабызда жазылган көкөтөйдүн аш өткөн жер, ыйык жер. Анан бул жакка биз өзүбүздүн баягы салттуу улуттук өзгөчөлүгүбүздү көрсөтүш үчүн албетте кыял дайыма улуттук кол өнөрчүлүктүн эң алдыңкы ишканасы да. Анан бул жакка биз өзүбүздүн боз ийибизди алып келип тиктик. Андан тышкары кыялдан чыккан баардык териден, жыгачтан, саймадан, андан башка биз жанагы мамлекеттик символикалар да бизден чыгат. Ошо баардык колубуздан чыккан продукцияларыбызды алып келип, элге мындай жалпы жарыялап көрсөттүк. Кыргыздын улуттук нарк насилин камтыган бул иш-чарада ат жарыш, кыз куумай, эреңиш, кыргыз күрөшү, көкбөрү жана башка улуттук оюндарга 6 апта уна, ал эми кыргыз-казак акындардын айтышына 1 миллион сом байге коюлду. Аламан ат чабышта баш байгени Жалал Абад облусунун Аксы районунан келген Карагыз аттуу күлүк 25 километр аралыкты басып өтүп, автоунааны багындырды. Аламан ат чабыштын баш байгесин, тактап айтканда, автоунаанын ачкычы мамлекет башчысы Жапаров Садыр Нургочоевичтин колунан тапшырылды. Бул тойду Түгөлбай Сыдыкбековдун небереси Акылбек Тогузбаевич Түмөнбаев, Жогорку Кеңештин депутаты деп белгилеп өткөрдү. Бүгүн ат чабыш оюндары уюштуруучулардын чечими менен 4 түргө бөлүндү. Бул жерде 3 түр ат чабыш, 1 түр жорго. Бир өзгөчөлүгү кыргыз аттарынын чабышы болду. Бул 30 километр аралыкка бүт баарына байге тапшырылды. Ушу кыргыз ат жалпы 4 түр ат чабыш боюнча 3 автомашина берилип отурат. Ал эми айтыштын жыйынтыгы боюнча Кыргыз улуттук Манас театрынын түп макыны Максат Кулбоев калыстардын чечими менен баш байгеге ээ болду. Биринчи орунга Азамат Болгонбаев, экинчи орунга Амантай Кутманалиев, үчүнчү орунга Кубат Тукешевдер арзышты. Негизинен түп районунан чыккан эки залкардын урматына арналган салтанаттуу иш-чара жогорку деңгээлде өттү. Жергиликтүү эл карапайым калкка мындай мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараны уюштуруп берген уюштуруучуларга жана жайлоодогу элдин кубанычын тең бөлүшүү үчүн келген мамлекет башчысы Садыр Жапаровго ыраазычылыктарын билдиришти. Мындан ары да өлкөбүздө улуулардын урматына арналган иш-чаралар арбын болсун.